ички амалдарды кантип оңдойбуз? Шейх Мухаммад Солих Аль-Уthaymin рахимахуллахнын жакшы бир айткан кеби бар. Ислаху сарира якуну бисидқил ихлас ма Аллахи азза ва жал. Ички амалдарды оңдоо бул чынчыл болуу жана ихлас менен болот. Адамдар эмне деп атат? Ага көңүл бурбайт. Алар макташтыбы, жакташтыбы, жамандадыбы, пайда береби, зыян береби, аларга көңүл бурбайт. Якуну калбуху ма Аллахи тааббудан. Дайма анын жүрөгү, мүдөөсү, ою, санаасы, гамы Аллах менен гана болот. Аллахка ибадат кылууда болот. Аллах таламды эстеп, ага улуктап, сүйүү менен ой жүргүртсө дагы эмне мүдөөсү бүт Аллахта болот. Адамдарда болбойт. Башына түшкөн бале болобу, жакшылык келеби, эмне келсе дагы өзүнөн деп көрбөйт. Баардык Аллах таалам жазып койгон тагдырдан. Бир жакшылык иш келсе, анын кыйындыгынан эмес, Аллах тааламдын ага болгон ийгилиги. Башына бир бале түшүп калса, ал бир ката кылып алгандыктан эмес, бул Аллах тааламдын сыноосу деп, Аллахтан жазганы деп, Аллахка тан деп билет. Бир кыйынчылык келсе, мунун да жакшылыгы бар деп үмүт кылат. Мунун дагы жакшылыгы бар деп үмүт кылат. Ниса сүрөсүнүн 19-аятында Аллах таалам айткандай: "Фа аса ан такраху шей'ан ва ядж'алуллаху фихим хайран кафира." Силер бир жаман көргөн нерседен Аллах таалам ал нерседе көп жакшылык нерседен кылып койгон. "Ва аса ан такраху шей'ан ва хуа хайрун лакум." Силер бир жаман көргөн нерседе силер үчүн жакшылык бар. "Ва аса ан тухиббу шей'ан." Бир нерсени жакшы көрүшүңөр мүмкүн. Ал нерсе ва хуа шаррун лакум. Ал нерсе силерге зыян болушу мүмкүн. "Валлаху я'ламу." Аллах билүүчү, "Ва антум ла та'ламу." Силер билбейсиңер. Бакара сүрөсү 216-аят. Мына ушул башына жакшылык келсе дагы, кыйынчылык келсе дагы, жакшы күмөндө, жакшы ойдо болот Аллахта. Жүрөгүн Аллахка байлап жүрөт. Эң негизгиси жүрөгү Аллахка байлайт. Мына ушундай абалда болсо, ички амалдарың, ички иштери түзүлөт. Ли аннака ла яхуммука л-халq. Эмнеге? Себеби бул адамдарга карап түзделбейт, башын ортпайт. Ихлас менен жүргөн адамдардын көкүрөгү кенен, ою таза, жүрөгү саламатта, көңүлү ток, адамдардын маанайына карабайт. Мактаса жакшы болуп кетип, жамандаса көңүлү маанайы түшүп кетип, андайдан алыс.